Казакстандын түндүгүндө чыккан куш тумоо эпидемиясы өлкөнүн Кыргызстан менен чектешкен аймагына чейин жетип келди. Эске салсак, Казакстанда куш тумоосу 9-сентябрь күнү расмий катталган. Өлкө бийлиги бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна маалымат берип, айрым айылдар карантинге жабылган. Өлкөнүн Кыргызстан менен чектешкен Жамбыл областынан 238 канаттуу өлгөн. Акыркы учурда Казакстандын 7 областындагы жеке чарбаларда 20 000, атайын фабрикаларда 203 000 баш канаттуу өлгөнү айтылган. Казакстанда жыл башынан бери куш тумоосуна каршы 3 377 900 вакцина даярдалган. Учурда дагы 699 355 доза сатып алынууда. Бишкектеги автоунааларды техникалык жактан тейлөө станцияларынын биринин кызматкери дөңгөлөктүн жарылып кетишинен улам катуу жабыркады. Кадрдан жүк ташуучу автоунаанын дөңгөлөгүн оңдоп жатканын көрүүгө болот. Бир учурда ал жарылып кетип, иштеп жаткан жумушчу ыргып кеткен. Медиктер бул маалыматты тастыкташты. Окуя кечээ Ак Жар жаңы конушунда болгон. Жабырлануучунун мээси чайкалып, сөөктөрү сынып кеткен. Учурда ал ооруканага жаткырылган. Башкы прокуратура өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахмановдун уулу Азиз Орозбаевди экстрадициялоо боюнча өтүнүчкө кол коюп, аны орусиялык кесиптештерине жөнөттү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Айта кетсек, 4-сентябрда Москвада Баткен областынын башчысынын уулу Азиз Орозбаевдин кармалганы белгилүү болгон. Жаш жигит алдамчылыкка шектелип, мамлекеттер аралык издөө жарыяланган. 2019 жылдын март айында Бишкекте 3 жаран ишкерге ишенимин арттырып, чет өлкөдөн алынып келген чет элдик автоунааларды сатып алууну шылтоолоп, ага жалпысынан 2 165 359 сом зыян келтирген. Шектүүлөрдүн арасында Азиз Орозбаев дагы болгон. Ал былтыр жазында тергөө иштеринен качып кеткен. Январь айында ага сыртынан айып тагылган. Экс-премьер-министри Сапар Исаков Молдовановка айылындагы номер 27 түзөтүүчү колонияга которулду. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, жаза аткаруу кодексинин 72-беренесинин 5-пунктуна ылайык Исаков 23-сентябрдан тарта жазасын ушул колонияда өтөп баштады. 2018 жылдын жай айынан бери ал УКМКнын тергөө абагында кармалып, кийин аны Петровка айылындагы номер 1 СИЗОго убактылуу которушкан. Исаков буга чейин Бишкек ТЭЦни реконструкциялоодогу коррупцияга тиешеси бар деп 15 жылга эркинен ажыратылган. Сот ал өкүмдөн тышкары мүлкүн конфискациялоо, Кыргызстандын ыйгарым укуктуу элчиси дипломатиялык рангынан 2-даражадагы Манас орденинен ажыратуу чечимин чыгарган. Борбордук шайлоо комиссиясы Аравандагы үгүт малында чыккан массалык мушташка жооптуу 2 талапкерди жарыштан четтетти. Тагыраагы мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер Илхам Маннанов менен Биримдик партиясынан талапкер Шүкүрүлла Файзуллаев шайлоого катышуу укугунан ажыратылды. Белгилей кетсек, Маннанов учурдагы жогорку кеңештин депутаты, ал эми Файзуллаев жаңжал чыккан Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы. Израилде бир күндө коронавирус жуктурган 6950 жаңы учур катталып, пандемия башталгандан бери суткалык эң жогорку көрсөткүчтү түздү. Буга байланыштуу өлкө бийлиги чектөөлөрдү күчөтүүгө мажбур болду. Бир жума мурда эле бул өлкөдө дүйнөдө алгачкылардан болуп кайрадан карантин киргизилип, мектептер, бала бакчалар, мейманканалар, соода борборлор, эс алуу жайлары жана пляждары жабылган. Ошондой эле Франция, Британия, Испания жана Чехия өлкөлөрү вирустун кийинки толкунуна байланыштуу карантиндик чектөөлөрдү кайрадан киргизди.